Кыргыз-нефтегаз ачык акционердик коому 2021 жылдын жыйынтыгы менен 173.578 тонна мунай өндүрдү. Алган милдеттемени 121,1% аткарып, чийки мунай планга салыштырмалуу 30.278 тоннага көп алынган. Ишканада бүгүнкү күндө 605 мунай өндүрүүчү скважина иштеп жатат. Мунун ичинде 24 жаңы орнотулуп, 2021 жылда ишке берилген. 22 жылга алдыга койгон пландар 200 000 тоннанын тегерегинде болот. Таза кирешебиз дагы 3,5 миллиард сомго чейин көтөрүп ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Майлуусу 4 аталышындагы кен аймагынын 1038 аталышындагы жаңы газ скважинасы ишке берилди. Учурда бир күндө 23 000 метр куб газ чыгып жатат. Жарандарга быйыл үзгүлтүксүз көгүлтүр от жеткирүү багытында иштери жүргүзүлүүдө. Бир жума болду ушу газдын чыкканда. Азыр средний суточный 23 000 куб берип атат да, ошо стабильно иштеп атат. Пока азыр Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. 2021 жылдын жыйынтыгы менен Кыргыз-нефтегаз компаниясы 2 миллиард 157 миллион сом баланста киреше тапканга жетишкен. Башкача айтканда, киреше 3 эсеге көбөйгөн. Мындай көрсөткүч ишкананын тарыхында биринчи ирет болуп жатат. Апрель айынан тартып жумушчулардын маянасы 15%га көтөрүү пландалууда. Биринчи кварталдагы көргөзгөн көрсөткүчтөрүбүз планга чыкса, Кудай буйруса, ошонун негизинде биз 15%га дагы айлык маянасын көтөрүүнү пландап жатабыз. Автопартты жаңылоо иштери дагы 2021 жылы унутта калган эмес. Экономикалык көрсөткүчтөр жогору болгондуктан өткөн жылга жалпы жаны 40 тан атайын техника сатып алуу каралып, учурда 30 атайын техника алынып келинди. Мына жакынкы жылдардан бери жаңы техникалар келип, кыйла иштебиз алдыга жылып, жаңы техника баары жаңы экен да. Эч кимден жалып эме жок, иштери кыштын күнү жылуу бардык условия бар ичиндечи. Кыргыз-нефтегаз ачык акционердик коомуна караштуу Кыргыз Петролиум компания мунайды кара иштеп чыгуучу заводу бар. Мында АИ-80, дизель жана мазут чыгарылат. Ал эми Кыргыз-нефтегаз өзү өндүргөн чийки мунайды аталган заводко жөнөтүп, кайра иштеп чыгат. Өндүрүлгөн бензин менен дизелди Кыргызстандын ички базарында сатышат. Ошондой эле Кыргыз Петролиум компания заводун модернизациялоо пландалууда. Заводубузду жаңылап алган болсок, биздин продукцияларыбыз биринчиден сапаты жогорулайт, экинчиден бензин менен дизелдин көлөмү жогорулайт. Себеби дегенде азыр биздин завод эски технологиялар менен иштегендиктен биздин продукциябыздын жарымынын көбү 55% мазут болуп кетип атат. ИАЭПтин талаптарына ылайык биз 25 жылга чейин К5, Евро 5 стандартына бизге милдеттендирилген министрлер кабинетинин тарабынан азыр ошонун үстүндө кызуу иш-чаралар жүрүп жатат. Компаниянын балансында 11 мунай жана жаратылыш газ кендери бар. Мындан сырткары ушул жылы башка дагы Чыгыш Шамалды, Түндүк Избас кен жана Алаш кендерине лицензия алынды. Жогорудагы ийгиликтерге жетишүүдө Кыргыз нефтчилеринин талыкпаган эмгеги жана жетекчиликтин туура уюштуруучулук жумушунун жыйынтыгы.